Арбаңыздар, ардактуу агалар, апалар, эжелер, карындаштар, бөбөктөр, бардык Окей радиосун, үй бүлөлүк радиону угуп жаткандардын баарына ысык салам айтам. Келиңиздер, биз менен чогуу убактыңызды бирге өткөрүңүз. Үй бүлөлүк Окей радиосу ысык салам айтуу менен барыңыздарга биздин үй бүлөбүз менен жакшы бир сонун программабызга ортоктош болууга чакырабыз. Үй бүлөгө күйүмдүү болуңар, жашоодогу эң негизги жакшы ишиңер деп айтылган экен. Жакшы, чынында эле үй бүлөбүзгө күйүмдүү бололу. Кыргызстан деген үй бүлөбүздө тынчтык болсун, ынтымак болсун, бакубатчылык болсун. Ар бирибиздин тилегенибиз мына ушул болуп турса керек. Жаңы жылдын астында тилектин баардыгы жараткандын астына барат экен деп коет экен. Жаңы жыл бул ар бирибиздин туулган күнүбүз деп коет экен. Ошо жаңы жылдан кийин биз дагы жакшы тилектер менен жаңы кадамдарды баштап отурабыз. Жакшы, келиңиздер анда ушул азыркы учурда бизди угуп жаткандардын баарына айтат элем. Азыр болсо жумуштардын баардыгын кылып коюп, колдон келишинче Окей радиосунда мындай сизди эч нерсе алаксытпагандай болуп отуруп, биз менен чогуу маектешүүгө кош келиңиз. Бүгүнкү менин коногум дагы өзгөчө кызыктуу деп айтат элем. Ошол океандын нар жагында болсо дагы, алыста жүрсө дагы Кыргызстан деп жүрөгү согуп, Кыргызстан деп канчалык негативдүү ойлор болобу, түшүнбөгөн бир түшүнүктөр болсо дагы, ошол Кыргызстанымда, өлкөмдө тынчтык болсун деп, өлкөбүз өнүксүн деп, коңшу өлкөлөргө ошол биздин дагы салмагыбыз болсун деп аракетин кылып, ошол колдон келишинче аракетин кылып жүргөн биздин эжебиз жашайт. Флорида штатында, өзү болсо эл аралык юрист жана адвокат Динара Саммет эжебизди конокко чакырганбыз. Куш келипсиз, кандайсыз? Сизге кутман кеч, мага болсо кутман таң. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы, рахмат. Ошо мени маекке чакырганыңыздарга рахмат. Анан ошо силердин суроолоруңарга мен жооп берейин. Мен даярмын. Жакшы. Анан Динара эжебиз дагы ошол көптөн бери мен дагы чакырып сүйлөшүп, ушу убакыт сааты азыр келген экен. Анан артыңыздагы гүлдүн ачылып турганы, ошол азыркы ошол бөлмөңүз дагы аябай сонун экен. Жакшы маанада жаратып турат. Мен үчүн дагы, анан көрөрмандар үчүн дагы. Жакшы, баштайлы. Мени эң алгачкы эле суроом, сизди эми бүгүнкү күндө эгерде интернет булактарында ушул чыгарып аткан, элге кайрылып аткан видеолоруңузду көргөндөр ар кандай түшүнүктөргө келишет да. Анан ар кандай ойлор дагы жаралып жаткан учуру деп айтсам болот. Өзүңүз жөнүндө ошол бала чагыңыз кайсы жерде өттү эле, негизи эле жан дүйнөңүздү балалыкты эстегенде кандай бир эскерүүлөр жаралат? Ооба, көп киши мени баягы особенно жаштар тааныбайт да. Анан өзүм жөнүндө айтып берсем, мен ошо Америкада эң мындай солнечный штат деп коет, биякта кыш болбойт бизде. Бизде деген жай кышы бизде дайыма эле бизде жай да, такыр кыш болбойт. Мен карды көрөлүгүмө 7 жыл болуптур. Анан биздин штатты, ошо Флориданы апельсиновый штат деп коет. Бизде баягы ысык көлдү элестетсеңер, баягы күзүндө баягы өрүктөр, алмалар бышканда жерге тоголонуп кулайт го жерге. Ошондой эле биякта лимондор, мандариндер, апельсиндер жерде тоголонуп жатат. Киши терген киши жок биякта. Ошондой штатта турам. Эми өзүмдү айтып кетсем, менин атым Динара Муханбаевамын. Динара Самет деп мен Фейсбукта жүрөм. Самет деп бул атамдын аты. Анан кийин өзүм болсо Нарын шаарында чоңоюп, ошакта Нарында төрөлүп, Чкалов мектепти бүткөнмүн. Ошо бала кезим Нарында өткөн. Өзүмдүн түп жерим болсо, ата тек жакты айтканда, ата тек жерим болсо Суу Самырдан болот экен. Суу Самырдын жана тиги кыргыздарда айтып коет го, жана уруң эмне депчи. Ошо тиги саяк, анан ошо Каба уруудан болот экенмин да. Анан мен болсо тиги
тиги нарында чоңойгонум, баягы атам ошактан жумушка кызматка барып, анан мен болсо тиги тайларым өзү ат башы акмуз. Ошо бала кезим болсо ошо тиги тайлардын колунда чоңоюп калдым. Мен тайнемдин колунда чоңойдум да. Ал карган киши ошо тиги тайкелерим болсо азыр эстесем ошо ат башынын жарымы бери жак таш башат нарын бүт эле туугандар болуп кетет. Илгери ошо Асан Үсен деген эгиз болуптур. Асановдун баары азыр биздин тууган эки эгизден чыккан мындай тамыр болуп тараккап кеткен Асановдор, биз болсо Үсеновдор жактан менин тайларым. Анан жанагы белгилүү кишилерден ошо ат башыдан Күрүчбек, Абаскан, Мамыткан, анан менин апам, анан кийин Мукаш, анан Жумаш деп. Мен тайкемдин аты менен ошо нарынын көчөсү аталып, баягы бул илгерки көздөр өтүп кетти. Апам да өтүп кеткен. Ошо мен апамдын колунда, ошо апамдын кичүү кызымын деп ошо чоңойгом да. Ошо көп ошо тарбиясы, баягы үрп атаатка да салт. Ошо мен апамдын колунда жүрүп чоңоюп, ошонун баарын көп билем да. Ооз эки бизде баягы илгери мындай жок болчу да, тиги мындай китеп жазып, мындай письменность деген мындай жазган баары эле кыргыздар баягы ооз эки эле бирин бирин айтылып эле, баягы Манастыр деле мисалы, Манастыр деген китепти кийин эле жазып чыкпадыбы, анын баарын бүт ооз эки эле айтылып, ошентип тиги атадан балага ошентип берилип айтылып келаткан, передаваться жүргөн немеде. Эми бала кезимде эстесем, ошо нарындан тиги эртең менен таң камал апам радиону катуу үнүн чыгарып коюп койчу эле. Мен өзүм эртең менен мектепте окучумун. Анан баягы концерт по заявкам радиослушателей дегенди катуу үнүн чыгарып коюп, баягы кыяк комуз менен ырдагандар, баягы Асанкалый Керимбаевдин ыры, баягы Калыбек Тагаев, баягы Дарика Жалгасынова ырларын баягы эсимде. Ошолорду апам катуу үнүн коюп коюп, анан ойготчу эле самоордун жыты, баягы күнүгө самоорго чай кайнатчу эле ошо раматылык апам. Анан ушу бала кезде мен абдан көп кыргыздын оокатын көп жасатты апам, үйрөтүпчү. Биз ошо кийиз тепкилеп, шырдак шырып, курак курап, чийди тиги орогонду үйрөтүп, апам ошо бүт азыр мен эмнени билем, ошо апамдын салымы аябай чоң да. Ошо бала кезде тентек болчу экенмин, токмокту да көп жептирмин. Анан тиги баягы кыргыздар айтып коет эмеспи, баягы көбүрөөк токмок жеп чоңойгон бала деген ал деген бышык болот депчи. бирок Анан негизи бул кыргыздар деген биз деген аябай бышык болобуз. Анткени биз көчмөн элбиз да. Анан оокатка тың, тиги баягы суукка дагы, сууктун тиги кыштын суугуна, жайдын тиги ысыгына дегендей, бул биз тоонун бийик тоодо чоңоюп, ондон ошо бир мындай эме болот окшойт. Тоонун да таасири болот мунунча. Баягы энергетикасы да болот окшойт тоонун арасында. Ошо бала кезде көп эстеп калам, азыр мен тоолорду аябай сагынып атам. Анткени мен Флорида жашап, бул теритердин баары бүт жерде эле суу да. Биякта деңиз, Мексиканский залив, биякта карасаң Атлантический океан, бизде чөлмө мындай суулар көп. Анан биякта влажный воздух, анан суу деген деңизден ошо чарчап кетет экенсиң да. Элдер айтат, ай кандай сонун жерде жашайсың деп. Мен 2,5 жыл океандын экинчи көчөсүндө эле жашадым, үйүм. Азыр мен эме балдарымды университетте окугандан бияка көчүп келдик. Бирок ошо мен ушунчалык тоолорду сагындым. Баары бир бул биздин биякта мен издеп арча таппай койдум. Арчанын биз жакта арчанын жыты өзгөчө да. Анан ошо тиги тоодо бала кезде тоого чыгып, тоодо эле ойноп эле жүрүп ошол жакта чоңойдук да. Анан тоолорду сагындым, ошо нарындын этин сагындым. Биякта эт да башкача, тамак ашы башкача даамы болот.
тияктан канча майлуу эт жебесең, канча жанагы бизден тиги кечинде кыргыздар жатаарда тескеринче жатаарда тим эле тамак бышырып туруп тоюп туруп жатып аласың го аш болуп. Бияктан болсо кичинекей тамак жесең деле баягы эмеде аш боло албайсың. Бир баары бир баягы өзүнүн жериңдин тамагы баягы. Мен кийинчерээк келдим, бул кичине кечирээк келген баягы башка өлкөгө караганда кичине оорураак болот экен да. Анан баягы ошо Кыргызстандын сагынганым ошо биздин баягы тиги өзүбүздүн тиги баягы улуттук тамактарымды сагындым. Аларды туура бияктан жасасам деле баары бир башкачараак болуп калат экен бияктан. Ошо тоолорду сагындым, биздин жаратылышты сагындым, биздин баягы суубузду, таза суу. Биздин суубуз деген бизге жетпейт Кыргызстандын суусуна. Ушунчалык таптаза минералдык суудай болуп. А биякта андай сууну болсо, мына 4 литр деп коет, бир баклажка мондай канистр менен сатат, $4, $5 сатат бияктачы. Биз сууну сатып алып ичебиз аны. Ошондо тиги жана мөңгү суу деп, ошондой кымбат биякта суулар. А бизде Кыргызстанда алар деген агып жатат булактарда. Биз аны тияктан баалабай атабыз. Анан дагы эмне деп айтып кетсем, тиги ошо сууну атпайсызбы? Өткөндө бир швейцариялык дос менен сүйлөшүп калсам айтат да, силер сууну барктабайт экенсиңер дейт. Анан эми Швейцария менен биздин жашообуз да окшош эмеспи? Анан жаратылышыбыз да окшош, баары окшош. Бирок айтат, Швейцарияда биз сууну ушундай кадырлайбыз, барктайбыз дейт. Анан мага айтып атпайбы, силер азыр сууну кордоп атасыңар, кийин ошонун азабын тартасыңар дейт да. Анан ансагандай сиз айтып атпайсызбы, мынакей сууну биз сатып алып ичебиз депчи. А биз ал нерсени түшүнгөн жерибиз жок. Азыр мында мен эми ошол кээ бир үйлөрдө көрүп калам, суу кышы жайы токтобой агып турат бизде. Токтотуп жаап коет деген түшүнүк жок да. Бизде баардыгы баягыдай эле тоодон агып аткан суудай эле сезебиз да. Жакшы, анан өзүңүз айтып калдыңыз, арчаны сагындым деп. Кудай буюрса, ошол Америка кеткендерден сизге арча, сүрсүгөн эт салып ийели, курут. чучук, казык, арта дегендей. Тиги менде мындай эме бар да, былтыр деген мен изилдөө өткөрдүм өзүм интернеттен отуруп алып. Анан бул эме жакта тиги Нью-Мексико ошо 4 штаттын ортосунда бизден кичине мындай эме жака ошо Американын ичинде бизде көп индейский племена бар, индейцтердинчи баягы. Биякта Native American people деп коет. Ошо нативтерден биякта где-то бир 265 бир ошо уруулар калды да. Ошонун кээ бирлери болсо баягы на грани исчезновения болуп атат, жоголуп кетип атат буларчы. Анткени алар деген баягы булар Америкада болгону менен булар өздөрүнчө бир эме болуп, reservation деп коет, өзүнчө резервацияда, өзүнчө мындай мамлекеттин ичинде мамлекет болуп өзүнчө жашашат. Ошонун арасынан бизге эң жакыныраак Наваха деген уруу бар экен. Ошо бизге жакын экен. Карасак ошо биздикиндей кара жарма бышырат экен, куймак куюп, борсогу, жанагы эттерин биздей мал, кой багат экен. Кээ бир сөздөрү окшошуп кетет экен. Мен ошого кызыгып, мен өзү Facebook баракчама чыгаргам, ошолордун видеолорун карап, анан кээ бир үрп адаттар окшошуп кетет экен. Анан таң кызыгып көрсө баягы бул боюнча уже изилдөө, генетикалык изилдөө жүргүзүптүр. Пенсильвания штаттын университети Новосибирсктагы тиги генетика институту менен, Алматанын институту менен үчөө изилдеп, акасы ошо Алтайдагы кыргыздардын, Алтайдагы баягы майда мындай улуттар менен генетикасы ошолордук окшош экен. Биякта индейцтердинчи. А баягы илгери көп жыл мурун, көп миң жыл мурун алар деген баягы ошо Алтайдан кетип калышып, жана Сибирь аркылуу Берингов пролив деп коет, ошо перешейктен Аляскага барып, Аляскадан ылдый ошо Америкага түшүп келип, ошолор индейцтер биринчи Америкага келип жашашыптыр да булар. Анан менде план бар болчу ошолорго барып, бир кичине тиги алар ошо жанагы
Арчадан дагы тиги аластайт экен биздин. Анан М, ошолордун арчалары кандай болду экен деп мен ошолорго барып, арасына бир 2 жума жүрүп, кичине изилдөө жүргөзүп, тартып, сүрөткө жолугушуп, анан ошо менин бир максатым бар да, ошо Кыргызстанды ошолор менен бир достуктап койгонгочу, достукташтырып койгонго. Ошо мен Нарын областы деп ойлоп аткам да, анткени биз тоолуу мындай тазараак, тоолуу жер ошо окшошураак болуп атканданчы. Эми көрөм ошо негизи ошо максат бар да, биздин кыргыздарды ошолор менен бир тааныштырып, мен дагы барып аларга мен да көрсөтүп, мен дагы тиги жана шырдак оймолорду чийип берип, кошо жасашып, мындай мен да тамагымды жасап берип, кыргыздар мындай жасайбыз деп, м, ошондой бир обмен кылып деген бир план да бар. Буюрса эми быйыл коронавирус болуп бир бүт карантин болуп калды. Эми ушу азыр экинчи волна болуп атат, экинчи сыйрадан эми үчүнчүсү келет деп атат. Эми жакшы бир күндөр келер, ошондо барып келем буюрса ошол жаккачы. ооба, туура айтасыз. Эми баягы кыргыздардын айткан сөзү бар эмеспи? Булактын көзүн ачып кой деген сыяктуу. Биз да жаратылышка жакынбыз, анан алар дагы. Индейцтердин айткан бир сонун ою бар. Жерди абайла дейт. Жер азыр кош бойлуу деп айтат экен да, жаз келаткандачы. Ушундай бир сонун асыл ойлорун окудум эле. Жакшы. Анан сиз өзүңүз айтып калдыңыз, биз бала кезде ур токмок менен эле чоңойгонбуз деп калдыңыз. Анан эми сиз өзүңүз барган жак, мисалы Америка Кошмо Штаттары, сиз эки элдин салт санаасын, үрп адаты менен таанышып атасыз да. Америка Кошмо Штаттарында тескерисинче балага кол көтөрбө, аларда башкача түшүнүк эмеспи биздикинен. Анан негизи эле ушул ата энеңизден алган таалим тарбияңыз, ушул калыптанган кыял жоруктардын жашооңузга тийгизген пайдасы жана зыянын айтып берсеңиз. Эми баягы биздики эме да, баягы ур токмок дегенде кандай, прям мондай насилие эмес да. Биз болсо баягы сезимталбыз да. Ай десе эле биз сезип калчубуз да. Мисалы көчөдөн кетип баратсаң деле бир өзүңдөн улуу бир кишилер болсо, мисалы байбиче же бир аксакал киши болсо, ай бул эмне кылып атасыңар деп бир улуу киши айтып койсо, биз сезенип калчубуз да, тартыныпчы. Анан ай сен кимдин баласысың дегенден эле биз уже уялып кетчүбүз да. Анткени бир жамандык, бир туура эмес иш кылып атканды көрүп калганда эне атабыздын да тиги уят болуп калат. Биз үчүн уялат эне атабыз деп, биз эне атабыз үчүн баягы токтотушубуз да. Анткени эне атабыз бизге ошондой тарбия берген да. Ай мени уят кыла көрбө, жаман бала болбогуну, тиги деп бизди чоңойткон да. Анан мисалы улуу киши келсе тура калчубуз. Анан кийин бизге бир баягы токмок жеди дегенде эмне? Бир чапканда эле жетиштүү да. Бир далдан ары чапканда эле сезип калчуңар, бүттү, экинчи кылбайм деп. Азыркылардын балдарыңа азыр кол көтөрүп көр. Кол көтөрбөй эле жөн эле баягы ай муну мындай десең, азыр заман башкача болуп калыптыр. Анткени баягы баары бир бул эменин экономиканын оору кесепети, эне аталар көп булар балдарына тиги көңүл бурбай, жакшы тарбия бере албай, ошо баягы ортосунда баягы союзча чыраганда баары эле базарга кетишип соода кылабыз деп балдары кароосуз калып, ошол жерде ортодо ошо поколение деген такыр өз өстөр менен чоңоюп, ошондой бир кичине эме болуп калды да, ыймансыз, ошондой тарбиясыз болуп калды. Эми баары бир бул арабызда, кыргыздарда биздин деген каада салтыбыз абдан күчтүү. Биз анткени консервативдүү коомбуз. Биз өзүбүздүн кое бербейт экенбиз. Бул деген каныбызда сиңген неме экен да. Мисалы эстесем, бул атам биз үйдө тентек кылып үйдү чачып ойноп атканда улуу киши келип келсе, атамдын үнүн укканда эле биз деген атам келатат деп мындай басылып калчубуз. Ал бул өзүң кандай үй бүлөдө чоңойсоң, баягы эне атаң сага кандай тарбия берип берген, бул деген өзүңдө каныңда калып калат экен. Ошондой тарбияны да балдарыңа берет экенсиң. Мен мисалы 5 балам бар, 3 неберем бар. Балдарым бүт чоңойгон. Кичүү кызым эле азыр мектепте окуйт. Анан ушу балдарым деле ошондой баягы билет кандай болгон, мен айткан тиги айтып берип, баягы илгерки менин апам ошо тиги айтып берген илгеркилерди балдарым айтып берет. Кээ бирде булар үйдө баягы чогулуп калганда, бош болуп баягы чогуу тамак жасап отурганда, мама айтып бериңизчи деп калышат өздөрүчү.
Анан баягы эсимде бар да, баягы биздин апам көп мындай жомокторду айтып, илгери мындай окуяларды айтып берип, туугандардан ошолорду айтып берсем кызыгып, мама дагы айтып бериңизчи эле дей беришет да балдарымчы. Кызыгышат аябай. Анан кээ бирде ойлоп кетем, мен ошо апам баккандыгынан апам мени кемпирдин кызы деп койчу. Ошо жакта нарындачы. Мени болсо өлгөнгө деле, тойго деле мени жетелебей жүрчү да, ошо апамдын куйругу болуп. Анан ошого кичинекей кезимден баштап мен ошо мындай сүйлөгөнүм дагы, оокатка тындыгым дагы элдер таң калышты. Бул деген айланайын бул балекет депчи. Кээ бирде мен сүйлөп койчумун, баягы анткени мен эрке да болуп, анан мындай эркин да чоңойдум да. Эркин мындай мени баягы аябай тыйып эметпей, апам мени кайра мага болушчу. Сүйлөбөгүлө буга депчи, баягы мен тийбегиле деп. Анан мен эркин өскөнүмдөн кээ бирде тиги өзүмдүн мнениямды баягы илгери чоң кишинин көзүнчө сүйлөбөйсүң да, баягы улуу кишиге сүйлөбөгөн бизде эме бар да. А мен сүйлөп салчу экенмин. Ошондо айланайын бул балекет, бул деген карган кемпирди бул деген жашартат, бул деген карасаң акылдуугун кара деп калып эле ошентип. Апам болсо ошо апам эмне кылганын кээ бирде ошо апам 92-жылы каза болуп калды. Мен ошо эки балалуу болгондон кийин эки уулум да, балдардын чоңу эки уул. Анан ошондо кийин мен абдан кыйналдым, анткени баягы көнүп алдым да. Азыркыга чейин деле кээ бирде баягы ойлонуп бир иш кылаарда мындай бир тиги көпкө чейин тиги көнө албай жүрдүм. Ошо апам ушул кезде кандай чечмек эле, апам ушул кезде кандай кылмак эле деп элестетип эле мен ошентип оокат кылып баягы көнүп кеттим. Азыр көндүм, азыр уже өзүм билем, өзүм чечем, өзүм жасайм оокаттарды. Азыр деле бүт баягы машинкени деле тиккенди билем. Жанагы биякта Америкада деген баары эле мындай жумшак былбыраган бир мочалкалар экен. Буякта кичинекей полотенцалар менен жуунат экен, тиги мочалкасы жокчу, кичинекей мындай платочко деп койгон. Ага ыраазы болбойсуңбу? Анан мен болсо бир жипти алып туруп мочалкага түйдүм. Ошондо мен коллегаларым таң калды. Крючок менен түйүп салынбат эле. Сен мага да түйүп берчи дедим, мен силерге подружкама подарить этип койдум аны. Тиги түйүп берип, эми любой жок нерседен биз кыргыздар негизи тыңбыз. Оокатка тыңбыз да, биз көчмөн элбиз. Баягы тиги сайдан бул сайга, тиги жайлоодон бул жайлоого көчкөндө баягы аял киши оокат кылат да. Баягы боз үйдү жыйнап, кайра боз үйдү кайра тургузуу ордуна ушу оокаттын баарын ичине жасап, сырттагы кайра малдыга жардам беришип, анан ошого биз баарына оокатка бышып тың болобуз. Анан мен балдарыма айтып калдым, тиги баягында тиги биз деген ошо ууру токмок жеп эле чогойгонбуз дедим. Мама, силерге ушунча сабатчу беле дейт. Ой жок, эми деп коет, бирок бир бизге деген бир муштум жеген эле ошо жетиштүү болчу бизге. Токмок жеген деген ошодо бир муштум тийген эле ошого деп. Ууру токмок жеп чогойгон бала деген бышык болот деп калсам таң карап, мама тогда эме деп тиги булар Америкада окуп, буларды укукка үйрөтөт да кичинекей кезинен баштап. Жетсаттан баштап үйрөтөт экен. Анан мен кичинекей кичүү кызым деген аябай өтө кичинекей кезинде келди. Бул болсо ою сезими баягы тияка ой берди, баягы тиги баягы права ребенка деп, баланын укугу там катуу айтпаш керек экен депчи. Анан балдарым болсо бирок баары бир мен баягы консервативдүү адам болгондон кийин баягы өзүмдүн үрп адатым менен балдарды чогойткончу. Балдар билет, үйгө кирсең Кыргызстан, сыртка чыксаң Америкадасың сен деп. Баягы биз өзүбүздүн правила менен, традиция менен. Анан бул кошуналарым, бизди тааныган биз досторубуз, коллегаларым билет, что кызыгышат наоборот. Мисалы менин суум бирдеме болуп калса, оңдогонго баягы электричествоны бир караттырыш керек болуп калса, үйгө келсе, бутуңду чеч дейм мен деген. Чечкенде карап, алар ботинка менен тебелеп кирет. Ай, ооба деп, мен сенин эмеңди сыйлайм, ооба дешет. Анан
Bagы болбой биз баягы өзүбүздүкүн көнүп алат экенбиз да, биздин традиция. Ана кызыгышат наоборот. Сенин балдарың жакшы абдан деп. Менин балам иштейт бир чоң корпорацияда иштейт. Бул customer service деп коет бул. Балам деген ошо клиенттер менен иштеп, балам абдан мындай эмеде воспитанный, англисче жакшы сүйлөйт, конечно. Тиги ошо американецтер менен тиги жакшы сүйлөп, вежливо эметкенде ошо дүкөнгө барып калам мен. Аяка барсам эле балам жумушуна барганда сиздин балаңыз аябай жакшы, аябай тартиптүү, аябай жакшы деп эле мактай берет. Мен күлүп ичимден ооба деп калам. Ошо кызымды болобу, баламды болобу, ошо кошуналар деле, баягы кошуналар биз аларда анда чанда болот, баягы биякта деле ар түрлүү да. Америка деген мигранттардын өлкөсү да. Анткени баягы Европадан ар кайсы бүт from everywhere деп коет биякта. Отовсюду келген адамдар жашайт, ар кайсы культурасы менен, өздөрүнүн традиция обычайсы менен. Анан баягы анда санда көрөсүң, оор нерсени мисалы көтөрүп баратсаң, бияктан киши карабайт, жардам беришейин депчи. Аял кишисинби оор көтөрүп атасыңбы, жардам берип коюңбу дебейт да, булар өздөрүнүн иши менен кете берет. А кээ бирлер бар, жардам беришип эч ачыша калганчы. А менин балам болсо, мисалы мен больницага барам, же болбосо тиги бир жака отуруп, тиги баягы отургучка күтүп атканда, очередте күтүп, баягы appointment деп коет, өзүң приемга барганда, киши келсе, балам тура калса эле таң калат, эмнеге антип атат депчи. Наоборот, а бизде анткени биздин традиция ошондой да. Киши келди, аял киши өзүнүн улуу тура калат, келиңиз отуруңуз деп. Анан таң калышат, силер каяктансыңар? Силер каяктан болосуңар деп таң калат. Анан бизде деген баягы корейчсиңерби, японецсиңерби дей берет да. Тиги балдарым узун бойлуу да. А мени болсо тиги native американсыңбы дей беришет мени. Биякта сен индейцсиңби депчи, сен Аляскадасыңбы, келдиңби же сен деп кызыгып берет. Кыргызстан дегенде билишпейт биякта. Анткени баягы кичинекей өлкө. Анан жакшы өзүңө жакын тааныштарга айтасың. Анан жакшы биздин досторубуз биякта көкбөрүн жакшы көрүшөт, кызыгышат. Көкбөрү аябай жакшы ойын турбайбы, атка минип алып. Кыргызстанга барсам мен да көкбөрү ойногум келет деп кызыгышат да. Бул грубый, бул жесткий игра. Сен деген тайгазанга кирип кетип башыңды өлүп калба десем, нет, бул деген силер ойноп атпайсыңарбы? Я тоже хочу попробовать. То, что булар биякта экстремальный мондай спорттор менен кызыгышат да. Мисалы, американский футбол деле мындай эме да, жесткий ойын да. Окшош. Силовой ойношот да. Анан баягы американецтер өздөрү мындай чоң, узун бойлуу, күчтүү неме, анан ошондой бир силовой играга метип биздин көкбөрүгө кызыгат да. Эми ошондой бир айта турган сөздөр көп. Анан баягы эң мындай ушул жерден бир менде дагы суроо болуп атат. Мисалы мына Америка жөнүндө айтып кеттиңиз. Негизи эле ушул Америкадагы жакшы жагын айтып берип, ушул Кыргызстандагы, Америкадагы кайсы нерселер ушу Кыргызстанда болсун деп мындай ойлонот элеңиз да? Кайсы нерселер? Ал көп нерсе. Мисалы, биз бош болуп калсак элек, мен балдар менен башка штатка бир бул шаарды көрүп келбейлиби, бул жерге барып келбейли деп кетебиз да, машинага отуруп алып. Анан кийин биздин шаарда баягы европейский дүкөн жок. Мен 2 саат алыскы жерге барып атайын бир гречка алып келем деп кетем да, биякта жок баягы. Анан ошо биз путешествие кеткенде баягы балдар менен мен машина айдагандан чарчабайм. Айдап кете берем мен 7, 8, 10 саатка чейин айдап кете берем, эртеден кечке чейинчи. Анан биякта ар бир 30-40 километр сайын биякта деген зона отдыха бар, эс алуучу жай бар көчөдө, трассанын сындачы. Чарчап баратсаң, табличкада илинип турат, азыр 2 километрден кийин эс алуучу жайы бар деп.
ошакка киргенде бул чоң мындай парк, мисалы үчүн машинелерге паркингдер бар, анан туалет эркектерге, аялдарга, ошокто машина автоматтар бар, суусун аласың, чипс сатып аласың, отурасың скамейкада эс алып, иттер болсо иттерди бөлөп өткөн бар, туалеттер бекер, таптаза, бүт кафель, кагаздар бар, суусу бар, сабыны бар, жидкий, ошо эс алып кайра айдап кете бересиң да. Бүт бекер. Булар деген жанагы муниципальный собственностьта ошолордун кишилери келип тазалап карап турат. Ошонусу жагат мага. Кыргызстанда ошондой болсо деп каалайт элем. Коркконум эле баягы 5 сомдук, 10 сомдук айырма кагаз туалетке баргандан корком азыр. Анткени мен Америка көнүп алдым да. Мага ушу Кыргызстанда сервис жакшы болсо экен деп каалайт элем. Анткени баягы биз кетип атканда эсимде тиги каяка барбасаң эле мындай орой мамиле бат-баттан, анан кийин муну сурасаң, эже албасаңыз коюңузчу анда, башка жактан алып алыңыз деп сразу орой мамиле кылат да. Биякта антпейт. Биякта деген келсең баягы күлүп тосуп алышат, бүт баарын таптыңызбы деп, сизге жардам берейинби деп, эмнени издеп аттыңыз эле деп. Бир магазин бар, Publix деп, бул чоң корпорация. Ал жерде болсо мындай сумкаңа пакеттерге, кагаз пакетке салып берейинби же целлофановый пакет, бекер ал пакеттерди салып берет, упаковать этет, анан тачкага салып берет, жана каталка деп коет. Ошол менен анан машинеге чейин өздөрү сүйрөп жеткирип беришет. Сизге жеткирип берейинби дейт. Жок, тим эле кой деп. То есть биякта баары күлүп тосуп алышат. Это сервис. Это customer service деп коет. То есть это сфера услугада ошондой мамиле болуш керек да. То есть эгерде ошо жакшы мамиле кылсаң, жакшы ошондой сервис кылсаң, ошо сага киши көбүрөөк келет да. Сенин бизнесиң жакшы жүрөт. Анан аякта атайын тренингдер бар. Жумушка алганда ошолорду үйрөтөт. Мындай иштеш керек, мындай кылыш керек деп. То есть только обучение менен булар деген өздөрү эметет. То есть конкурентоспособность ошондо баягы ошо тренинг үйрөтүп, анан кийин мисалы биз тандайбыз да. Walmart'та начар, аякта орой мамиле кылат, аякка баргың келбейт. Мен ошо Publix'ке барам деп, ошол жака барсам, Publix'тен көбүрөөк клиент келип соодасы жакшы болот да. Кыргызстанда да ошондой болсо экен деп. Мен ошондон орой мамиледен корком. Биякта деген маршруткалар жүрбөйт. Биякта элдин баары жана городской метро жүрөт, метро деп коет, метро сити, автобустар жүрөт, чоң автобустар. Автобустарда баягы проездной билет деп коет, бир айга сатып аласың, бекер жүрө бересиң. Анан көбүнчөсү биз баарыбыз өзүбүздүн машинелерибиз менен жүрөбүз да. Анткени баягы иштейсиң, жумушта барасың, өзүңө удобный автобуска баягы кээ бирөөлөр колдонушат. Анан мен коркконум ошо жол, бул коопсуздуктан корком. Ошо деген жол эрежесин сактабаган айдап элатат, мен көрүп калам. Жана килеген баннерлерди илдиртет экен. Биякта Америкада ал бул мыйзамсыз, бул деген ал алып салган, уруксат эмес. Жолду жаап, светофорду жаап, жанагындай ар кайсы реклама щиттер, баннерлерди койгонго болбойт. Ошо тиги машинелерди болсо бүт эрежелер сактайт, светофорлордон. Мисалы кээ бир перекрестктерде бар биякта светофор жок, бирок кызыл деген стоп деген знак турат. Ошака деген баягы кайсы водитель биринчи келсе, ошо биринчи жылат. Төртөө бир келип калса одновременно байкап карап турат да, ким биринчи келди, сен өт деп өткөрүп, анан экинчи сен болуп деп бирин мондай эле сүйлөшпөй эле, мындай уважение деген бар. Ошентип эле эреже менен баары айдашат. Токтой жерден токтоп. Үйгө кирип бараткандай эле турбайбы? Ошондой, үйгө бараткандай. Машинеден терезеден колун чыгарып, давай сен өт деп ошентип эметип күлүп, учурашып, кандайсың деп. Биякта машина жол айдап баратсаң, тааныбаган жерге болуп калат, баягы тиги аралап тетиякта өтүшүң керек. Аяктан болсо чуркап бараткан элдер болобу, ит менен басып бараткан, баягы сейилдеп бараткан элдер баары эле колдорун учурашып коюшат, тааныбаса делечи. Бул деген эме да, бул культура, бул этика. Американская культура ушундай да. Бул ачык.
gülüp çoçun kişiге gülüp kandayсың da uçraşıp koyot. Бул деген бул маданият да булчу. Анда bir жерге келсең, эгерде гүлсөң, значит мен деген сага жамандык каалабайм, мен деген мындай жакшы мындай жакшы настроюм бар деген сөз да, значит я безопасный депчи, менден коркпосоңор болот деген сөз да. А мында биякта жанагындай агрессивный кабак ачылбаган орой кишилерди биякта деген аны булар деген баягы коомго мындай коопсуз коркунуч келтирген деп эсептелинет. Аларга атайын тренингдер бар. Бул подавление баягы подавление жестокости, подавление ошого барып обучать эттиртет бияктанчы. Анткени коомдо, Американын коомунда биякта ар түрлүү динди сактаган адамдар бар. Ар түрлүү баягы териси, кожа цвета расы бар биякта. Анан кийин ар түрлүү адамдар жашайт. Ошондо бирин бирине толеранттуу болуш үчүн биякта деген элдин баары биякта биякта размеренный жашоодо бияктачы. Баары спокойный. А Кыргызстанды ачсаң эле баары эле массовый психозбу, баарлык нервный экен. Мисалы, мен 2-3 күн подряд кыргызстандыктар менен сүйлөшүп, телефон менен баары чала беришип, жазып атып, баары эле мындай эмеде карап турсаң, нервный системасы бир жакшы эмес да. Стрессте жүргөндө, Стрессовый, постоянно стрессовый да. Анан бирок ага карабастан баягы өзүм баягы Америкада жашап мен деле унутуп коймокмун. Балдарым деле айтып атат: мама, сиз өзүңүз ооруйсуз, ден соолугуңузга жаман болуп атат. Көрүп атат да мен кыйналып атканымдычы, кээ бирде ооруп калам, кыйналып. Анткени жана стресстин баары тигенде кошо сарсанаа болуп атып, мен дагы тиги кичине ооруп калам. Анан айтат: мама, Кыргызстанды унутуп эле койбойсузбу, мама дейт. Эмне эле аларды унута албай атасыз деп. Мен айтып калам: силер түшүнбөйсүңөр депчи. Силер Кыргызстанга биз жардам беришибиз керек. Анткени биз Кыргызстандан кеткенден кийин биякта жыргап жашай бербестен ушундай өлкө болсун деп каалайбыз да. Анан арт жакты кылчактап мисалы мен Кыргызстанга барып жашагым келет кайра. Анан жашасам кандай болот? Ошо жок дегенде ошо Америкадай болуп, ошо бир Америкадай өнүккөн өлкөлөр, башка да өлкөлөр бар. Ошолордун ар биринен жакшы нерсесин алып, Кыргызстан ошого умтулуп бир кичине өсөбүз дегенге аракет кылыш керек да. Качан андай аракет, качан биз өнөбүз, качан биздин эл өздөрү өзгөртмөйүнчө, өзгөрүлөбүз деп жанталашмайынча. Көп эле кишилер баягы чет мамлекетке барып келип атат. Көп эле киши деген мисалы Россияда барып келип атат. Эми ошол жакта карап деле бир кичине мындай өзгөртүп, Кыргызстандын жолдорун оңдоп, бизде жолдор аябай начар, кээ бир ушундай кооз жаратылыш тоолорду көрүп мындай онлайн карап калам. Карасам эле жолдун баары бүт начар да. Биякта бездорожье деп коет, мындай dirty road деп коет, баягы асфальт жок, такыр же суу жок, элементарный жана туалет жок. Анан биздин Кыргызстан абдан кооз, абдан ушунча жаратылыш, тоолору кандай бийик, биздин канча мөңгүлөр бар, жанагындай таза суу, абасы таптаза. Анан ошо туризмге аябай ылайыктуу сонун жер да. Биз туризм менен эле абдан жакшы тиги акча таап, ошо экономикага жакшы акча түшүп турмак болчу да. Туристтер билип, эгерде ошо биздин жанагы мыйзамдарыбыз жакшынакай иштеп, анан кийин инфраструктураны оңдоп, жанагы ошо туризмди өлтүргөнгө бир багыт алып алса сонун болмок да. Мисалычы. Биз болсо бияктан Америкада жүргөн кыргыздар Кыргызстан жөнүндө айтып берип, жанагындай видеороликтерди көрсөтүп, жанагы көк боруну, ары кайсы тиги баягы биздин улуттук кийимдерди көрсөтүп, боссилерди көрсөткөндө аябай суктанышат, кызыгып барат элек депчи. А барганда бизде каяка барат? Кайра ал жакты ойлоп кетип, уялып кетем мен. Анан бир ошо эми
туризм жакка эметкенде ошо багыт менен эле сонун өнүкмөкпүз да Кыргызстан. Жакшы. Анан кийинки суроом болсо ошол чекесин кичине чыгара кеттиңиз. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында аял заты бир оор нерсени көтөрүп баратса, аны жардам берүүнү ойлонушпайт, эми кээ бирлери бар дедиңиз да. Ушу Кыргызстандагы кайсыл сизге жаккан нерсе ушу Америкада болсун деп ойлонот элеңиз да? Кыргызстанда кайсы? Үрп адат, салт сана жагынан болобу? Мисалы мен деген бир отельде бир мындай эме болуп калды да, мындай каяка барбасын мындай байкап калам да. Бир жолу бир отельге барып жаттым, анан кийин бир эмесин тага албай эле кыйналып атышты да. Элементарный нерселерди, мисалы төшөктү тиги кандай койгонду мындай жана бытовой бир мындай бытовой элементарный бытовой жашоодогу нерселерди, мисалы кошунамды деле байкап калам. Жанагынтип путешествие барганда бир байкап калам, элдерди кылып аткан дүкөндөн деле жүдөп, мисалы балдарын багып атканда балдарын эмеге салып алып коляскага, баласы ыйласа деле карабайт, ал баласы өкүргөн бойдон ыйлап кете берет, тиги болсо мындай ага маани бербей эле кете берет. Таң каласың да, кээ бир ошондой элементарный нерселерге кээ бирде мындай шыктары жок да, кандай кыларын билбейт да. Аны алып туруп чыдабай кетип беркелчи деп монтип жасап берип койсоң, ушундай беле деп таң калышат да. То есть булар деген биз болсо баягы условия жок, мындай айтканда биз тоолуу жерде, биз деген баягы көчкөн кыргыз ар оокатка тынбыз да жасаганганчы. Биз алар болсо бүт готовыйга көнүп алганга, мисалы булар даже тамак жасабайт да, кээ бирде жана тиги вот эти замороженные продукты алып келип ошону жылытып эле жеп алып жатып алышат. Элементарный бир неме тиккенди билишпейт, мындай байпак сайпак бир неме жыртылып калганда билишпейт, ыргытып ийишет. Элементарный мисалы даже мебелди деген бир жерде сынып калды, буту сынып калса, аны оңдогонду билбейт, мык каккандан мебель алып туруп эшикке коюп коюшат. Биякта бир эме бар да, Америкада. Мисалы бир жактан көчсөң, үйдү уборка кылсаң, лишний оокаттарды кереги жок. Мисалы кровать, көзгү, стол, диван, кресло, холодильник болобу. Ошолорду кереги жокторду көчөгө сыртка коюп коюшат, бекер алып кете бересиң да элдерге. Аны терип алып кете берет. Мисалы мен башка ошо океан жактан бияка көчүп келдим, балдардын окуусуна университет жакка жакын деп келгенде, оокаттарды алып келбестен мен да таштап кеттим, коюп койдум үйгө, эшикке үйүп, балдардын велосипедтерин, дивандарды оор анткени көтөрүп, аны жүктөп көчүп келгенде, мисалы транспортировка төлөгү чөктү, андан көрө таштап эле салайын дейсиң да. Анан баягы жаңы жерге барганга, жаңы үйгө жаңы оокат алгың келет да. Анан аны бат эле терип алып кетишет да, кээ бирлер бар да. Алып кетет, анан бирок биякта деген аны деген алгандар баягы жаңы мигранттар алып кетет, же болбосо жанагы жаш баягы кедей үй бүлөлөр алып кетет ар кандай. Бирок бияктан ошондой мебелди кайра жаңыртып сатып дегенди билишпейт да. Сынса эле бүт мусорго ыргытышат. Бытовая техникадан бир неме бузулуп калса, аны ыргытып ийет. Телефонду жаракка кетип калса, экранда кетсе, аны уже все бүттү, жаңы телефон алам деп чыгышат. Анан ушундай да бияктачы. Балким тиги бардарчылыктан го дейм, Динара эже. Бардарчылык. Мүмкүнчүлүк болуп турса, жаңысын эскини оңдогондон көрө жаңысын алганга мүмкүнчүлүк болуп турса, эмнеге болбосун дегендейчи. Анткени биякта деген кредит деген кредитный история деп коет, бүт эле кредитке берилет. Анан кийин биякта баягы телефон алсаң деле 2 жылга айына баягы $30 төлөп бул билинбейт да, алып алат жаңысын. Кайра бат алмашканы биякта уже баягы
bir жыл мисалы iPhone 10 алсаң эле азыр уже 12 чыгып кетет бат эле. Эми келатат ошентип баягы телефондордун модельдери эметет, жаңы модель компьютер чыгып кетет, жаңы модель фотоаппарат, камера чыгып кетет. Анан баягы уже bir жыл 2 жыл көтөргөндөн кийин уже баягы уже аны да Моодасы сата бүтөт. албайсың. Аны сата албайсың да. Баягы башында биз Кыргызстанга салып кетирип аттык, бирок жөнөткөндө бул акча эмегечи. Мисалы пересылкасына эле бир топ акча кетип калат экен, страховкасы мененчи. Анан мындай биякта элдер деген лишний оокаттарын баягы donation деп коет, бул благотворительностька берип коет. Мисалы, баягы кийим, бут кийим ашып калса, баягы уже жакпай калды или там размер уже чак келбей калды дегендерди сумкалап чогултуп коюп туруп, баягы алып кетип, аларда кайра Goodwill деген дүкөндөр бар, ар кайсы жанагы кичинекей дүкөндөр бар, тиги thrift store деп коет, ошол жактан сатышат $3, $5. Анан кийин ошо акчалар менен анан баягы жакырларга, баягы тиги жана бездомныйларга жардам берип эметишет, ошондой жумшашат да. Анан ошо церковто бияктан жакшы жардам беришет. Ошолорду баягы ар бир эмелерде, кварталдарда, дүкөн жактарда чоң бокстор бар. Мисалы үйдү генеральный уборка кылсаң эле лишний оокаттарды алып барып ошол жака берип салабыз да. Бул дагы культура, бул дагы эме да. Американецтер деген жардам бергенде жакшы көрүшөт бияктачы. Аянышпайт. Мисалы, эгерде действительно ошо жардамга муктаж кишиге булар аянбайт. И даже аттарын да айткысы келбейт бияктан. Мисалы чектерди жазып берип коет. Ар бир бул эмелерде, кварталдарда мектептер бар да. Жана high school, middle school, биякта өспүрүм балдарды, чоң коюп калган старшеклассниктерди өзүнчө high school деп коет, ортоңку класстарды middle school, анан баягы начальный класс деп коет го Кыргызстанда, аларды баягы elementary school деп коет. И ошо мектептер буларды separate, мындай отдельно окутушат. И ошо миллионерлер, байлар, пенсия чыгып баягы акчалар бар, ошолор деген питаниясына өздөрү алып барып берет мектепке. Мен жардам берем деп штаб кетет эменичи, акчасын, чектер жазып берип коюп, ушу балдар жакшы питание кылсын деп. Бул традиция, бул деген бул культура. Эгерде мисалы бир акция кылат, ар бир организация, биякта жанагы мамлекеттик эмес уюмдар бар, мындай узкопрофилированный иштешет да. Мисалы майыптар балдар десе, мисалы аутисттер менен өзүнчө, дауна менен өзүнчө, инвалид коляска менен жүргөн, жана альцгеймер деп, азистер деп коет эмеспи, сокур дүлөйдү азиз деп коюшат эмеспи, ошолор менен. Анан аларга дагы өздөрү эле кетип беришет, аларчы өздөрү эле. Мисалы, эгерде американецтин балдары жок, үйүн кимге чытаарын билбегендер үйүн завещание чытап эле, мен өзүнүн жүрөгүнөн кайсы тармакка жардам бергиси келет, ошол жака артап таштап кетет да. Мен баягы өлгөндөн кийин ушул акчаларымды, үйлөрүмдү мен ушул жака таштап атам деп. То есть булар деген баягы эме да. Негизи Америка деген билесиңер да, Америка деген баягы Native American бар кезде Европадан бияка переселенецтер биринчи келген. Переселенецтер деген баягы церковь жактан, католический церковь жактан репрессия болуп, баягы ошол жактан куугунду болгон баягы протестанттар келген жерде. Биякта страна, тиги Америка деген протестанттардын жери да булчу. Анан ошо протестанттар, благодаря ошо протестантам Америка ушундай сильный болду да. Мен постоянно ошону айтам, бул факт исторический, бул дегенчи. Ошо и Кыргызстандан дагы баягы бир жолу видео айткам мен. Ошо именно ошо благодаря христианам, протестантам, благословенная земля болуп, экономикасы күчтүү, эми
биякта деги элдер күчтүү. Ошо биякта наоборот ошо христиандар ошондой бир баягы бирин бирине баягы добро кылып ошентип жардам берүү дегендей баягы сүйүүгө үйрөтүп ушунча экен да бияктачы. Анан ошо көп эле ошондой нерселерди көрөбүз да бизче. Жакшы. Ошондой. Жакшы. Анан биздин убактыбыз дагы азайгандан азайып эле келатат. Ооба. Албетте, сиз баягы Америкада болсоңуз дагы, океандын ар жагында болсоңуз дагы кыргыз деп жүрөгүңүз согуп, көкүрөгүңүз кыргыз деп, анан кийин ушул Кыргызстанды дагы ушул Америка Кошмо Штаттарындай деңгээлде өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулса экен деп албетте ар бир жарандын эле оюнда бар. Бирок ошого карата болгон биздин кадамыбыздын өзү башка болот да. Анан сизге да мен ыраазычылык билдирет элем. Ден соолук каалайм. Албетте неберелериңиз дагы көбөйсүн. Кудай буйруса, үй бүлөңүзгө бакыт тилейм. Оорубаңыз. Кыргызстандын ошол өзүңүз айтмакчы арчасын жыттап, шиберинде басып, тоолорубузду көрүп, анан сиз ойлогон нерселер дагы акырындык менен оңолууга бизде дагы албетте күч кубат жана баардыгы бар десек да болот да. Анан убактыңызды бөлүп, ушинтип бизге маек курууга макулдугуңузду бергениңизге Динара эже мен ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса дагы убактыңыз болсо ушул үй бүлөлүк радио менен дагы кабарлашып, байланышып турганга дагы чакырат элем. Ооба. Рахмат, рахмат силерге дагы. Анан Анан дагы ошо жараткандан тилейли, сиздей ушул алыс жакта жүрсө дагы жаратканыбыз ушу сиздей эжелерибизди бизге дагы берсин дейт элек. Ооба. Анан ушу Кыргызстан деген ушу Америкадай болуп, бир өсүп өнүп кетсе жакшы болмок да. Ошого эми баягы биз жакшы ар бир өлкөдө каякта жакшы нерсени биз Кыргызстан алышыбыз керек. Ошого умтулуп ошо өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ана бизде деген Америкада эле Кыргызстанда дагы адамдар деген баягы ар түрлүү. Биз кыргыз болсок деле, кажется, биз кыргыздар дагы биз разный экенбиз да. Анан баягы баарыбыз ошо кааласак ошого Жетебиз. өзгөрткөнгө жетебиз да, Туура айтасыз. Мен сизге үй бүлөлүк бакыт каалайм, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге кутман кеч деп айтат элем. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу угармандар, мынакей биз Америка Кошмо Штаттарында, Флорида штатында эл аралык юрист, адвокат Динара Саммет эжебиз менен баарлаша алдык. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кызматта журналист Канат Алмамбетов.